Жогорку кеңештин спикери Дастанбек Чумабеков социалдык баракчасына Франкфурт деп айтып жатканда майне дегенди тактагыла деп тамашага тамаша менен жооп берди. Эске салсак, кечээ 11-июнда парламенттин отурумунда спикер Дастанбек Чумабеков коргонуу иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Нурсейит Кедеевке Дастан деген сөздү айтып жатканда тактоо керектигин айткан. Нурсейит Бектемирович, Дастан деп айтып жатканда анын завод экендигин тактап айтыңыз. Болбосо бул жерде Дастан Далабаевич жана мен отурам. Туура эмес, түшүнүп алышат. Завод деген сөздү кошуп айтыңыз деген ал. Спикердин бул сөзүнөн социалдык тармактын колдонуучулары тамашалуу флешмоб өткөрүшкөн. Булак Барс Медиа. Облус жетекчиси Малик Аликеевден кабар алды. Кыргыз Республикасынын Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев, социалдык маселелер боюнча орун басары Кыял Жанузакова, Талас облустун ички иштер башкармагынын башчысы Алмазбек Жумабеков жана Альянс Алтын ишканасынын өкүлү Данияр Жаныкуловдор аткаруучу элибиздин таланттуу уулу Малик Аликеевден барып кабар алып, Альянс Алтын компаниясынын атынан колдоо көрсөтүп келишти. Эл уулу 1-2 күндүн ичинде операция жасалуу үчүн Бишкек шаарындагы ортопедиялык илимий изилдөө борборуна сапарга чыгарын. Операцияны атактуу академик агабыз Сабырбек Жумабеков жасай турганын билдирди. Жараткан шыпасын берип, эртерээк сакайып кетишине тилектешпиз. Жээнбеков Путинди Россия күнү менен куттуктады. Бүгүн 12-июнда президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын башчысы Владимир Путинди жана элин Россия күнү менен куттуктады. Бул тууралуу мамлекет жетекчисинин маалымат кызматы билдирди. Улуу тарыхы, маданияты, зор жетишкендиктери жана уникалдуу жаратылыш байлыгы бар көптөгөн улуттар менен аркыл маданияттарды кошкон эбегейсиз мейкиндиктеги Россия сиздин түздөн-түз катышууңуз менен албан ийгиликтерге жетишти. Ошондой эле бүгүнкү күндө анын өнүгүшү менен эл аралык кадыр баркы сиздин атыңыз менен тыгыз байланышта. Россиянын улуттук кызыкчылыктарды, жарандык биримдикти коргоого жана руханий баалуулуктарды сактоого багыт алганы өлкөнүн өнүгүүсүнүн кепилдиги болуп саналат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Жээнбеков Путинди Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүгө, биргелешкен ири экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга кошкон салымын жана Евразия мейкиндигиндеги интеграциялык процесстерде көрсөткөн колдоосун жогору баалай турганын кошумчалаган. Президент кыргыз-орус мамилелери мындан ары да эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын бардык багыттары боюнча динамикалуу жана жемиштүү өнүгөрүнө ишенерин билдирген. Өлкө башчы Владимир Путинге бекемденсүүлүк жана мамлекеттик ишинде мындан аркы албан ийгиликтерди, ал эми Россия элине тынчтык жана бакубатчылык каалады. Булак Спутник Кежи. Чечнянын башчысы Рамзан Кадыров коомдук ишмер Ассоль Молдахматова менен телефон аркылуу байланышканын Молдахматова өзү соц тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында чечен Данги аксакалды өз мекенине кайтуусуна жардам бергени үчүн Кадыров ыраазычылык билдирген. Чечняда карыянын туугандары табылып, үйүндө күтүп жатат. Биз анын бир туугандарын таптык. Чечняда уулу үйү бар. Жакын убакта үйүнө жеткиребиз. Сизге чоң рахмат. Сиздин ишмердүүлүгүңүздүн натыйжасында бир үй бүлөнү бириктиребиз деген Рамзан Кадыров телефондон сүйлөшүүсүндө. Белгилей кетсек, 81 жаштагы Данги аксакал Чеченстандын кулуну, азыр Кыргызстандагы карылар үйүндө жашайт. Булак элдик медиа. Бүгүн 11-июнда Жети Өгүз районунун Барскон айылында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрүп көпүрөнү алып кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Барскон айылынын тургуну Рыспек Байгашкаев билдирди. Анын айтымында жамгыр түштөн кийин башталган. Айылдын четиндеги канал сел коркунучун алдын алуу үчүн 4 жыл мурда курулган. Бүгүн 3 сааттай аралыкта жааган жамгыр селге айланып каналды көпүрөнү алып кетти. Бир үйдү жана анын сарайын, жер төлөсүн каптады. Эгер чара көрүлбөсө, айылдын жарымын каптап кетет дейт айыл тургуну. Кече 10-июнда да болжол менен түнгү саат 23:24:00 чамасында катуу жааган жаандын кесепетинен Барскон айылында кыян жүрүп 16 үйдүн коро жайы жабыркаган. Жерине ыйгарым укуктуу өкүлдүн ордун басары Дамир Моңолдоров барган. Учурда кыяндын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чаралар жүрүп, чыгымдар эсептелүүдө. Булак Турмуш Кежи.
Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Кубан Кундашев Кайна ресторанына Куран окутууга баргандарга эмне себептен айыппул салынбай тургандыгын түшүндүрдү. Буга чейин тыюу салынганына карабастан Кайна ресторанында Куран окутулуп, администраторго 3000 сом өлчөмүндөгү айыппул салынганы маалымдалган. Кундашев мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору физикалык жактары же жеке адамдарга айыппул сала албай тургандыгын билдирди. Эгер билдирүү алдын ала түшкөндө биз мобилдик топ жөнөтмөкпүз, деди ал. Бишкек шаарында алдамчылыкка шектелип, жаш кыз кармалды. 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын 12-ундагы маалыматы боюнча, жабырлануучу милиция кызматкерлерине 4 күн мурун кайрылган. Жабырлануучунун айтымында жаш кыз жана анын жигити өздөрүн Forex биржа компаниясынын кызматкерибиз деп тааныштырышкан. Алар кирешенин 40-50% берүүнү убадалап жатып, терминал аркылуу 1,615,900 сом суммасындагы каражатты алышкан. Андан кийин качып кетишкен. Көп узабай шектүү. 2001 жылы туулган кыз 2 айга камакка алынып, бул ишке тиешеси бар жигит күбө катары табылган. Булак баракелде. Аттуу баштуу адамдар тояшка уруксат берүүнү суранып жатат. Бирок өлкөдө, айрыкча Бишкекте эпидемиологиялык абал турукташа элек. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Бишкекте эпидемиологиялык абал дагы эле курч. Айрым бейтаптар вирусту кайдан жуктурганын билбей, булагы белгисиз болуп калууда. Вирус кайдан жукканын айрымдары билбей калып жатат. Бул кооптонууну жаратууда. Азыркы учурда бир топ мекеме, объектилердин ишмердүүлүгүнө дагы эле уруксат бериле элек. Аттуу баштуу адамдар эле тояшка уруксат берсеңер деп суранып жатат. Бирок кандай жерлерге көп адам чогулат. Ошондуктан буга азырынча уруксат бере албайбыз. Өзгөчө Бишкек шаарында абал дагы эле курч. 600дөн ашык киши вирус жуктурду. Мындан улам бул кырдаалга элдин түшүнүү менен мамиле кылып туруусун суранат элек. Банкет уюштурган ассоциацияда кайрылды. Бирок азырынча той ашка киргизилген чектөө алынбайт, деди Үсөнбаев. Министрдин орун басары абал турукташкандан кийин гана мындай иш-чараларга уруксат берилерин кошумчалады. Булак Спутник KG. Ош шаарында мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча бир нече долбоорлор ишке киргизилет. Бул туурасында кала мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Мэр Таалайбек Сарыбашев муниципалитеттин аналитика жана тышкы байланыштар башкармалыгынын адистери менен жолугушуу өткөргөнү айтылат. Санариптештирүүнүн алкагында документ жүгүртүүнү, муниципалдык менчикти электрондоштуруу системасын, электрондук веб-порталды, тез жардам кызматын электрондук системасын жакшыртуу каралган. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн социалдык паспорты системасы негизделип, шаардын 3D картасы түзүлөт деп айтылат маалыматта. Кала мэри бул багытта жүргүзүлүп жаткан иштердин негизги максаты коррупция менен күрөшүү жана калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу экенин белгилеген. Булак Спутник KG. Аламүдүн базары 12, 13, 14 июнь күндөрү дезинфекция иштери үчүн жабылат. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга мэриянын маалымат кызматынан айтышты. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору бул үчүн тиешелүү кагаздарды жазып берди. Чечимди республикалык штаб кабыл алды, дешти алар. Ал арада Telegram каналы тиешелүү кызматтар иштеп баштаганын айтып берип жаткан учурдун видеосун жарыялады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Эльмира Шерипова Аламүдүн базарында тазалоо иштери башталганын соцтармак аркылуу билдирди. Бишкекте буга чейин Орто Сай жана Ош базарлары дезинфекция үчүн жабылган. Булак Спутник KG. Улуттук гвардиянын аскерлеринен ковид чыкты. Москвадагы парадка барчу курам алмашат. Улуттук гвардиянын аскерлеринен коронавирус аныкталгандыктан Москвадагы парадка бара турчу 75 жоокер алмаштырылат. Маалыматты куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынан тастыкташты. Ага ылайык коронавирус Россиянын борборундагы иш-чарага жөнөйтүрчүлөрдүн арасында эмес, гвардиянын ичиндеги башка аскер бөлүктө аныкталган. Бирок бир имараттын ичинде бардыгы байланышта болушу мүмкүн деген кооптоонун негизинде парадка бара турган курам өзгөрмөй болду. Учурда канча аскер кантип жуктуруп алганын айта албайбыз. Ооругандар стационарга жеткирилип, байланышта болушу мүмкүн дегендер гвардиянын ичинде обсервацияга алынды. Вирустун тездик менен жайыларын эске алып, маанилүү иш-чарага башка жоокерлерди жиберүүнү чечтик. Алар улуттук гвардиянын ичиндеги эмес, куралдуу күчтөрдүн башка аскер бөлүгүндөгү кызматкерлер болот. Биз ал жакта мурдатан резерв катары 2 курам даярдаганбыз. Ошонун бирөөсү барат деп билдирди генералдык штаб. Эске сала кетсек, улуттук гвардиянын 79 аскери, 4
Казеров 24-июнда Москвадагы улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка катышууга чакыруу алып даярданып жаткан болчу. Булак Спутник кечи. Бишкекте коронавирус жуктурган жарандардын көбү кичи райондордо жашайт. Бул тууралуу вице-мэр Татьяна Кузнецова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында коронавирус аныкталган 162 адам Бишкектеги 25 конуштун жашоочулары. Бишкекте коронавирус жуктурган жарандардын көбү кичи райондордо. Алсак 12-чи кичи райондо 15, Жал кичи району 15, Алмедин бир кичи районунда 5, Фучи көчөсүндө 6 бейтап жашай турганы аныкталды. Шаарда вирус тастыкталган бейтаптардын ичинен 63-ү өздөрү кайрылгандар, деди Кузнецова. Вице-мэр 34 адам вирусту кайдан жуктурганы такталбай жатканын баса белгиледи. Ал айрым жарандар бул илдетти коомдук жайлардан, анын ичинде базар, соода борборлору, коомдук транспорт жана автобустардан жуктуруп алганын айтышканын да кошумчалады. Бишкек шаарында жалпы 610 адам коронавирус табылып, анын 367си, башкача айтканда 60% айыккан. Тилекке каршы калаада 5 киши коронавирус жуктуруп көз жумду. Чубак ажы, ушунчалык арзан болдук. Сойкулар саатына 1000 сом. Биз болсо 5 жылга 1000 сом. Орто Азия боюнча эң күчтүү алым деп эсептелген Чубак Ажы Желилов түз эфир аркылуу суроолорго жооп берип жатып, шайлоодо эл добушун арзанга сатып жатканын айтты. Мындай карап турсаң, сойкулар бизге караганда кымбат болот экен. Алар 1 суткасына 1000 же 1 саатына 1000 сом, а биз болсо 5 жылга 1000 сом болуп жатабыз да. Ушунчалык арзан болдук деп Чубак Ажы Желилов берилген суроого жооп берди. Булак Назар Ньюс Кейжи. Кылабыз, албетте айтылынып калды, бардыгы жакшы болот деген пикирдемин. Чындап шайлоодо добуш акчасын алып шайлаган мына эмне болдук, мынакей 1000 сомдук мына карыз болдук. Садаган кетинде профессика деле мындай кымбат болот экен бизге караганда. Алар ошо 1 суткасына 1000 сом же 1 саатына 1000 сом, а биз болсо 5 жылга 1000 сом болуп атабыз да. Эми ушунчалык арзан болдукпу, тикейден арзан болдукпу деген сөз Кудайым шерменде кылбасын. Дагы бир угарман бар, кулак сизде.